Баланс кейжи менен анан Эльсом менен дагы иштесек болот. Эльсом менен иштөө үчүн Эльсом приложениясын Play Market'ten скачать этебиз. Анан KCB банкка барып, муну дагы каттоодон өткөрүп койсоңуздар болот. Эльсомдогу акчаны кантип снимать этсек болот? Эльсомдогу акчаны атайын ушул жака которулган акчаны ушул приложение менен эле паспортуңузду көтөрүп барып Финка банктан же болбосо KCB банктан чыгарып алсаңыз болот. Анан үйдө эле отуруп которуп алууну кааласаңыз, бул жерде мына акча жөнөттү деген жерине кирсеңиз, мынакей кайсы карталарга которо алабыз. KCB банктын гана карталарына которулат экенбиз, анан Union Companion банктыкына которулат экенбиз. Анан бул жерден единица салсак дагы болот, анан башка Эльсом приложенияларына көчүрсөк дагы болот. Единица салуу үчүн мына үйдөгү Ошка номерине Ошканы тандайбыз, Билайнга Билайнды, Мегакомду. Ошентип, мисалы үчүн баланс кейжиге которуп алуу үчүн сиздин картаңыз Оптима банктын же Демир банктын картасы болсо, виза картаңыз, мына жерден ошол баланс кейжи номериңизди жазып, сумманы жазып, кийинкиге өткөрүп туруп, баланс кейжиңизге единица кылып салып алып туруп, анан ал жактан Оптима банкыңыздын виза картасына баланс кейжиден бул жака которуп алсаңыз болот. Эльсомдукунан жалаң гана KCB банктыкына которуп алабыз, анан единица сала алабыз. Көрдүңүздөрбү?